Мастондор дүйнөнү жашыруун башкарган уюмбу? Адамзат тарыхындагы эң табышмактуу, эң талаштуу жана эң кооптуу уюмдардын бири бул массондор. Расмий түрдө өздөрүн кайрымдуулук жана билим уюму деп тааныштырышса да, алардын иш жүзүндөгү аракеттери көп суроолорду жаратат. Массондор жашыруун чогулуштар, белгисиз максаттар жана дүйнөлүк элитаны көзөмөлдөөгө умтулуу менен таанылышат. Көптөгөн тарыхый төңкөрүштөр, согуштар, бийликтин алмашуусу дал ушул массондордун аркасында болгону айтылып келет. Алар коомду аң сезим аркылуу башкарууну, динден алыстатууну, үй бүлөлүк баалуулуктарды жок кылууну көздөйт дешет. Бүгүнкү күндө саясатта, экономикада, билим берүүдө, искусстводо ар тараптуу күчтөрдү өз колуна топтоп алышканы айтылып жүрөт. Алардын символдору көз, үч бурчтук, компас биздин жашообуздун бардык жеринде кездешет. Бирок бул уюм жөнүндө ачык маалымат дээрлик жок. Эмне үчүн? Анткени массондор сыр сактаганды эң мыкты билишет. Алардын ичинде кимдер бар, эмне чечимдер кабыл алынат, бул сырдуу бойдон калууда. Массондор адамзатты колчулукка алып бараткан жашыруун күчпү, же жөн гана көп айтылган мифпи? Бул суроо али да ачык бойдон турат. Бирок кооптонууга негиз бар. Жашыруундук дайыма күмөн жаратат. Массондор жашыруун дүйнөнүн көрүнбөгөн кожоюндары. Биринчи бөлүм. Массондор деген кимдер? Массондор деген кимдер? Массондор бул сырдуу уюм. Алар өздөрүн эркин куруучулар деп аташат. Алгач орто кылымдарда Европада пайда болуп, алгачкы максаты курулуш өнөрүн өнүктүрүү болчу дешет. Бирок убакыт өткөн сайын бул уюм саясий жана идеологиялык күчкө айланган. Эң таң калыштуусу, массондор бүгүнкү күнгө чейин жашыруун бойдон жашап келишет. Алардын чогулуштарына жөнөкөй адамдар кире албайт. Көптөгөн дүйнө лидерлери, байлар, атактуулар массондордун катарында болгону айтылат. Жөнөкөй эл үчүн бул уюм тууралуу маалымат жокко эсе. А бирок алардын чечимдери дүйнөнүн тагдырын аныкташы мүмкүн. Бул кадимки элиталык клуб эмес. Бул дүйнөнү башкара турган сырдуу күч. Массондордун сырдуу белгилери. Массондор ар дайым белгилер аркылуу иш жүргүзүшөт. Бардык нерсени көргөн көз, үч бурчтук, компас жана башка символдор алардын негизги белгилери. Бул белгилер акчаларда, өкмөт имараттарында, кинолордо жана музыкалык клиптерде да кездешет. Эмне үчүн? Себеби булар жөн гана кооздук эмес. Бул алардын көзөмөлдөп турабыз, баарын билип турабыз деген жападан жалгыз куралы. Алар элге жашыруун түрдө психологиялык таасир этүүнү максат кылышат. Массондор дүйнөнү аң сезим аркылуу башкарууну эң негизги максат кылып алышкан. Массондор жана саясат. Көптөгөн президенттер, премьер-министрлер, министрлер дал ушул уюмга мүчө болгону тууралуу маалыматтар бар. Маселен, Америка Кошмо Штаттарынын негиздөөчүлөрүнүн көбү массондор болгон. Алар өлкөнүн түзүлүшүндө ошол философиянын негизинде курган. Эгер массондор чындап эле саясий лидерлерди башкарып турса, анда демократия деген нерсе жалган иллюзия гана. Биз шайлайбыз деп ойлогон адамдар чындыгында мурда эле тагдырын белгилеткен болушу мүмкүн. Массондор жана медиа. Бүгүн массалык маалымат каражаттары, телеберүүлөр, кино, музыка, интернет элди пропагандалоонун куралы болуп калды. Массондор дал ушул тармакты көзөмөлдөйт деген маалыматтар бар. Көптөгөн ырчылар, актерлор, атактуулар массондорго кызмат кылып, жаштарды моралдык жактан бузууга шарт түзөт. Алардын ырларында, клиптеринде жашыруун символдор, зомбулук, дүүлүктүрүү жана динди мазактоо көп кездешет. 5-чи бөлүм. Массондордун максаты жаңы дүйнөлүк тартип. Массондордун акыркы максаты жаңы дүйнө тартибин түзүү. Бул деген дүйнөдө бирдиктүү өкмөт, бирдиктүү акча, бирдиктүү дин болсун деген идея. Ал үчүн улуттук мамлекеттер, салттуу баалуулуктар, үй бүлө институту жок кылынуусу керек. Алар глобализмди, жыныссыздыкты, руханий боштук менен адамдарды башкарууну көздөшөт. Өз алдынча ой жүгүрткөн эркин адам аларга коркунуч жаратат. Ошондуктан алардын максаты элди уйку абалында кармоо. Биз эмне кыла алабыз? Бул маалыматтар элге жетпей келет. Массондор коомго конспирология башаламандык деп түшүндүрүп, сынчыларды жаманатты кылып көрсөтүшөт. Бирок биз ой жүгүртүүгө милдеттүүбүз.
Биз руханий жактан бекем болсок, салт санаага карманып, үй бүлөнү сактап, балдарыбызга туура тарбия берсек, алардын пландары ишке ашпайт. Ар бир адам ойгонуп, кимге кызмат кылып жатканын түшүнгөндө гана дүйнө өзгөрөт. Эгер дүйнөнү жашыруун күчтөр башкара турган болсо, биздин тагдырыбыз каяка баратат? Биз чындыкты көрбөй жашай беребизби, же ойгонобузбу? Масондор жөнүндө айтылгандар чындыкпы? Же болбосо чындыкты жашыруунун жолу катары атайын ушинтип көрсөтүлүп жатабы? Масондор жана жаштар. Бүгүнкү жаштар эртеңки эл. Кимден, эмнеден үйрөнүп жатышат? Азыркы заманда жаштар тарбияны мугалимден эмес, интернеттен, шоу-бизнестен, социалдык тармактардан алышат. TikTok, Instagram, YouTube мунун баары жаш муундун аң сезимине түз таасир берет. Масондор бул абалды мыкты түшүнгөн. Жаштарга кайсы темалар таңууланып жатат? Чексиз эркиндик, үй бүлөсүз жашоо, жеңил акча табуу, уятсыз мода, күмөндүү идолдорду ээрчүү. Булардын баары аң сезимди бош жана контролго оңой кылуучу идеология. Эмнеге намыс, ыйман, жоопкерчилик, ата-энеге урмат сыяктуу баалуулуктар азыр эскиче болуп калды? Эмнеге жакшы болууга умтулган жаштар кызыксыз, эски муун деп эсептелет? Бул жөн эле заманбаптык эмес. Бул аң сезимге чабуул. Масондорго жаштар керек. Бирок алар эркин ойлонгон жаштарды эмес, күйөрман болгон, буйрук аткарган, унутчаак жана көңүлү ачык жаштарды каалашат. Алар TikTok аркылуу бош жашоонун моделин көрсөтөт. Ырлар менен өзүң гана баарынан маанилүүсү деген философияны жайылтат. Кино аркылуу үй бүлөсүз жашоону нормалдаштырат. Бул жаштарды башкаруунун жашыруун ыкмасы. Жаштар аң сезимин ким тарбиялап жатат? Ата-энеби, мугалимби же белгисиз уюмдарбы? Эгер жаш муун масондордун идеологиясын кабыл алса, анда келечек кимге таандык болот? Масондордун негизги максаты жаңы дүйнөлүк тартип. Жаңы дүйнөлүк тартип деген эмне? Бул жон гана сөз айкашуубу же чындап эле өтүп жаткан көрүнүшпү? Жаңы дүйнөлүк тартип бул масондордун көп жылдан бери ачык айтпаган, бирок ар бир иш-аракеттеринен байкалган максаты. Масондордун идеологиясы дүйнөнү бир түтүн башкаруу. Ага жетүү үчүн алар күчтүү мамлекеттерди бириктирүү, глобалдык башкаруу структурасын түзүү, чектен чыккан көзөмөл орнотууну көздөшөт. Эмне үчүн дүйнөдө чоң согуштар, экономикалык төңкөрүштөр, чыр-чатактар көп болуп жатат? Анткени масондор аларды уюштуруп, дүйнөнү белгилүү бир максатка жетелеп жатышат. Тарыхты карап көрсөңүз, дүйнөдө баш аягы жок, түшүнүксүз согуштар жана кырдаалдар көп болгон. Булар эмнеге алып келди? Эмне үчүн мамлекеттердин ортосунда дайыма чыңалуу бар? Бул жашыруун колдун иши. Жаңы дүйнөлүк тартип бул дүйнөдөгү бардык элдерди бир борбордон башкаруу же дүйнөдө бир гана мамлекет, бир гана мыйзам болушу керек деген идеология. Бирок бул үчүн адамдардын аң сезими толук көзөмөлгө алынышы керек. Масондор, аларга таасир эткен элиталык топтор дүйнөнүн картасын өзгөртүп, ошол жолдо интернетти, медианы, финансылык система жана психологиялык башкарууну өз колуна алышат. Эмне үчүн бүгүнкү күндө көптөгөн саясий системалар, эл аралык келишимдер жана дүйнөлүк уюмдар өз ара тыгыз байланышта? Эмне үчүн дүйнөдө ар кандай кризистер болоор замат аларды жоюу үчүн жаңы уюмдар жана түзүмдөр пайда болот? Масондор ушундай системаны түзүүнүн жолдорун издеп жатышат. Алардын максаты көп өлкөлөрдү бириктирип, бир элиталык башкарууну орнотуу. Эгер бул ишке ашса, анда элдик эркиндиктер, коомдук укуктар жана инсандык теңдик экинчи планга түшөт. Чындык бул күчтүү жактардын күчсүздөрдү башкарган жана бардык нерсени өз муктаждыктарына жараша өзгөртүп тургандардын дүйнөсү. Биз бул жаңы дүйнөлүк тартипти кантип токтото алабыз? Эгер биз азыркы тапта ага каршы туруп калбасак, анда эртең биз эбак эле ошол системанын бөлүгү болуп калышыбыз мүмкүн. Масондор жана дүйнөлүк экономика. Эмне үчүн дүйнөдөгү байлар улам байый берсе, ал эми кедейлер улам кедей боло бериши керек? Эмне үчүн глобалдык экономикалар ар дайым кризисте болуп, ошол эле учурда чоң корпорациялар пайда таба беришет? Жооп бир гана.
экономиканы башкаруу аркылуу адамдардын тагдырын көзөмөлгө алуу. Масондар өзүнүн максаттарына жетүү үчүн дүйнөлүк экономиканы башынан баштап көзөмөлдөп келишет. Алар акча системасын түзүп, анын ичинде бүткүл дүйнөнүн финансы тармагын иштетүү жолун тапкан. Акча бул күч. Ал дүйнөнү башкарган бардык уюмдар үчүн эң маанилүү ресурс. Масондар эмне кылышкан? Алар эң алгач алтын стандарттын алып, андан соң фиат акчасына өтүштү. Фиат акчасы бул акча, анын чыныгы баасы жок. Ал жай гана макулдашууга негизделген. Алар бул аркылуу дүйнөлүк финансы системасын өз колуна алышты. Алтынды байлыктын чыныгы өлчөмү катары колдонуу көпкө барбады. Масондар өзүнүн көп кылган манипуляциялары менен экономиканы ийкемдүү кылышты. Баалар, пайыздар, карыздар баары алардын буйругу боюнча өзгөртүлүп жатты. Өзүңүз ойлонуңуз. Эмне үчүн дүйнөлүк банк жана башка финанс уюмдары кризистин шартында эле чоң кирешелерди тапты? Эмне үчүн алар ар дайым каржы тапшырмаларын аткарып жаткандай көрүнүп, өздөрү качандагы кризистен пайда табышат? Чындыгында алар кризистерди өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланышат. Масондар алардын элиталык көзөмөлүндө турган банкирлер жана бизнесмендер акчаны жана ресурстарды бириктирип, анын негизинде өздөрүнүн үстөмдүгүн орнотууну максат көздөшөт. Алар адамдардын борчу менен жашоосун, кыйынчылыктарды туудурган экономикалык кырдаалдарды өз пайдасына айланткан. Жаңы дүйнөлүк тартиптин бир бөлүгү катары экономика бул мамлекеттерди башкаруу жана алсыздандыруунун эң чоң куралы. Ар бир мамлекет экономикалык көзөмөлгө алынган сайын анын эркиндиги чектелет. Мамлекет өзү болсо мажбур болуп, эл аралык уюмдарга баш ийет. Масондар өздөрүнүн көзөмөлүндө турган банктардын жана корпорациялардын жардамы менен дүйнөлүк экономиканы чектейт жана аны багыттап турат. Биз эмне үчүн күнү түнү акча табууга, карыздан чыкпоого, бүт дүйнө бою кымбатчылыктарга туш болобуз? Алар бизди акчаны көзөмөлдөө менен башкарууга аракет кылып жатышат. Ошондуктан дүйнөлүк экономиканы башкарган көпчүлүк уюмдар жана финансы тармактары көп убакыттан бери бир топтолуп, жашыруун болуп келген. 9-бөлүк. Масондар жана дүйнөлүк бийлик. Эмне үчүн дүйнөдөгү эң чоң саясатчылар, башкаруучу элиталардын көпчүлүгү масондар менен байланышкан? Эмне үчүн көптөгөн өлкөлөрдөгү саясий уюмдар, чоң күчтөр бирдиктүү чечимдерди кабыл алат? Масондордун эң чоң максаттарынын бири дүйнөнү бир гана бийлик тарабынан башкаруу. Бул бийлик бир эле колго топтолуп, мамлекеттердин тартыштуу мыйзамдары менен да тайманбай манипуляция кылышат. Масондордун эң биринчи максаты мамлекеттерди бирдиктүү башкаруу системасына алып келүү. Эгерде биз тарыхка кайрылсак, биз Рим империясынын жана анын алдындагы көптөгөн королдуктарды көрө алабыз. Масондор ар дайым жалпы башкарууну орнотууну көздөшүп, чоң саясий өзгөрүүлөрдү жараткан. Ошентип масондор акырындык менен өздөрүнүн адамдарын дүйнөлүк бийлик структураларына жайгаштырып, коомду көзөмөлгө алышкан. Нью-Йорк, Лондон, Париж сыяктуу шаарларда масондордун көптөгөн маанилүү институттары бар. Алардын саясий лидерлерге жана эл аралык уюмдарга таасир тийгизүү мүмкүнчүлүгү өтө күчтүү. Бирдиктүү элита бул масондордун дүйнөлүк бийликке жетүү жолундагы акыркы максаты. Масондор саясий лидерлерди өздөрүнө жакын адамдар менен алмаштырып, ошол адамдар аркылуу бүткүл дүйнөдөгү башкарууну колго алуу жолун тандашат. Бул жерде дагы бир суроо туулат. Ким бул элитага кирет жана алар кандай жол менен өздөрүнүн бийлигин камсыз кылышат? Жооп: бул экономика, коомдук ишмердик, саясат жана дин. Масондор ушул тармактар аркылуу күчтүү альянстарды түзүп, эл аралык деңгээлде чоң масштабтагы саясатты ишке ашыруу үчүн план түзүшөт. Масондор саясий элитаны жөн гана башкарбашы керек. Алардын максаты көзөмөлдү бийликтин бардык тармактарына жайылтуу. Мындай жол менен алар дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө көзөмөл орнотуп, баш ийген мамлекеттерди дагы бирдиктүү көзөмөлгө ала алышат. Платформа 1. Дүйнөдө глобалдык саясат жана бийликти бир колго чогултуу.
Ошондуктан бүгүнкү күндө саясатчылар мастондук символдорду колдонгонун байкашыңыз мүмкүн. Алар эл алдында да, жеке жашоосунда да мастондук урматсый көрсөткөн учурлар көп. Бул чоң элитага кирүүнүн бир белгиси. Эмне үчүн биздин мамлекеттерде мастондук белгилер көп колдонулат? Эмне үчүн элиталык топтор бул сыяктуу символдорду артыкчылык менен ээрчитет? Эмне үчүн саясий чечимдер көп учурда мамлекеттин кызыкчылыгына караганда дүйнөлүк элитанын кызыкчылыгына көбүрөөк ылайык келет? Бул мастондордун түзгөн элиталык башкаруу тармагынан келип чыгат. Мастондор жана глобалдык башкарыштын келечеги. Келечек кандай болот? Глобалдык башкаруу системасы кандай формада калат? Мастондор өз максатына жеткенден кийин дүйнөбүздө кандай өзгөрүүлөр болот? Глобалдык башкарыштын келечеги бул чоң суроо, бирок мастондор үчүн бул суроого жооп көптөн бери даяр. Алардын көздөгөнү дүйнөдө бирдиктүү борбордон башкарылган система орнотуу. Мастондор глобалдык тартипти түзүү үчүн жаңы технологияларды, жасалма интеллектти, автоматизацияны жана кызмат көрсөтүү секторун колдонушат. Алар адамдарды кыймылсыз жана көзөмөлдөнгөн абалда сактоо үчүн цифровизациянын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдаланат. Жаңы дүйнөлүк тартиптин алгачкы белгилери бүгүнкү күндө жарым-жартылай бийликке ээ болгон дүйнөлүк уюмдарда көрүнүп жатат. ЮНЕСКО, Дүйнөлүк банк, Эл аралык валюта фонду — булардын бардыгы дүйнөнү башкаруунун куралдары болуп саналат. Эмне үчүн глобалдык башкаруу системасынын негизинде өлкөлөрдүн суверендүүлүгү чектелип жатканын көрөбүз. Бул мастондордун ишинин натыйжасы. Алар өлкөлөрдүн саясий жана экономикалык көзөмөлүн алга жылдырып, акырында элдерди глобалдык уюмдардын буйруктарына ылайык башкарууну каалашат. Сиз өзүңүз сурасаңыз, бүгүнкү дүйнөдө чыныгы эркиндик барбы? Жок. Мастондор дүйнө элдеринин жараткандардын берген эркиндигин алып, ага орнотуучу системаны сунушташат. Глобалдык башкара алат деген ойдо дүйнөнү башкарган элита бүт дүйнө мамлекеттерин жалгыз тартипке салып, көптөгөн чектөөлөрдү киргизет. Бүгүнкү күндө дүйнөдө жарым-жартылай диктатуралар, саясий көзөмөлдөгү өкмөттөр көп. Мастондорлорду колдоп, дүйнөнү ар дайым демократиянын аты менен башкарышууда. Ошол эле учурда элдердин жалпаң сезими барган сайын көзөмөлдөлүүдө. Жаңы технологиялар, жасалма интеллект, чоң маалыматтар, көзөмөл камералары адамдардын эркиндигин чектөө жана контролдоонун эң күчтүү куралдары болуп калды. Келечекте дөөлүктүрүүчү жана бийликтен тышкары адамдардын жашоосу мүмкүнбү? Мастондор алар өздөрүнүн көзөмөлүндө турган дүйнө элитасы аркылуу коомду башкаруу системасын башкача түзүүнү көздөшөт. Глобалдык башкарыш үчүн келечектеги эң маанилүү инструменттер акча системасы, жаратылыш ресурстары жана адамзаттын аң сезимин башкаруу. Булар менен алар өз максаттарына жетишүү үчүн бир кыйла катуу көзөмөл орнотот. Келечекте мастондор өз көздөгөндөрүн ишке ашырып, бирдиктүү дүйнө башкаруусу орноткондон кийин адамдар өз ойлорун эркин билдире албай калышы мүмкүн. Элдик эркиндик жана өз алдынча ойлонуу укугу тартыштыкка учурашы ыктымал. Дүйнө элдеринин көзөмөлдө болуусу бул мастондордун эң чоң максаты. Мастондордун жашыруун коомдору жана алардын кулк мүнөзү. Эмне үчүн мастондордун коомдору жашыруун жана көпчүлүктөн жашырылган? Неге алар өз максаттарын ачык айтып, эл алдында өз иштери тууралуу жарыялашпайт? Мастондордун жашыруун коомдору бул жашыруун уюшмалар. Алардын иш-аракеттери жана максаттары коомчулуктан катылып турат. Бул коомдордун башында турган адамдардын курамы жана алардын иштөө ыкмалары дагы көбүнчө жашыруун сакталат. Мастондордун жашыруун уюшмаларынын негизги максаты жергиликтүү коомдорду, өлкөлөрдү жана дүйнөнү башкаруунун ар кандай ыкмаларын изилдеп уюштуруу. Мастондук коомдордун негизги бир жалпы принциби — жашыруундукту сактоо. Алардын эң маанилүү аспектиси бул жашыруун билдирүүлөр жана символдорду колдонуу. Мастондор белгилүү бир символдор менен иш жүргүзүшөт. Алар көпчүлүккө түшүнүксүз болсо да, алардын өздөрүнө чоң мааниге ээ. Мастондордун кулк мүнөзү ар кандай. Алардын арасында руханий, экономикалык, саясий жана социалдык жактан жогорку деңгээлде таасир эткен адамдар бар. Бирок алардын баарынын негизги максаты
өзүнүн жашыруун коомунун кызыкчылыктарын коргоо жана ачык коомдорду башкарууга багытталган стратегияларды ишке ашыруу. Бирок масондор ар дайым өздөрүнүн жашыруун калтырышат. Алардын көпчүлүккө билдирбеген иштери коомдук пикирден жашырылган. Бул масондордун дүйнөдөгү үстөмдүк кылган башка стратегиялар менен байланыштуу. Жашыруун коомдордун таасири биринчи кезекте укуктук, диний, саясий жана социалдык чөйрөлөрдө сезилет. Масондор өздөрүнүн максаттарына жетүү үчүн элиталык топторду түзүп, алар аркылуу коомду башкаруу жолдорун түзүшөт. Бирок бул коомдордун иши өтө жакын, бир нече катмарга бөлүнгөн. Алар бир нече деңгээлдерден өтүп бара жаткан адамдарга чындыкты ачышат. Масондук деңгээлдер бул иштин өзүнүн дипломатиясына жана ишти башкаруудагы чеберчиликтерине байланыштуу. Жашыруун жана маанилүү эсептелген символдор масондук коомдордо өтө чоң мааниге ээ. Бул символдор көпчүлүккө түшүнүксүз жана жасалма түрдө аң-сезимге таасир этүүчү максатты көздөйт. Ал эми бул символдордун таасири ал жөнүндө текшерүү жүргүзүлбөгөндө жашыруун көзөмөлдү орнотууга жардам берет. Масондордун жашыруун коомдорунун кулк мүнөзү алардын жалпы максаты менен түздөн түз байланыштуу. Алар бийликке жетүү үчүн адамдарды өз билгисиз иштери менен колдонуп, башкалардын ой жүгүртүүсүн өздөрү каалагандай багыттай алышат. Масондук коомдордун мүчөлөрү көбүнчө жогорку айлана чөйрөдө, жашыруун чогулуштарда жана саясий уюмдарда топтолушат. Алардын арасында чечимдер ачык эмес жана көп учурда күчтүү элиталык топтор аркылуу кабыл алынат. Сиз өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, мындай жашыруун уюшмалардын коомго кандай таасир тийгизип жатканын? Масондордун ар бир кыймылы жана чечими жашыруун коомдордун жалпы стратегиясына туура келет. Алар бардык саясий, экономикалык жана социалдык тармактарда өз таасирин тийгизип, ар бир өлкөдө көзөмөлдү орнотушат. Масондордун ишин ачыкка чыгаруу дүйнөлүк коомчулуктун ролу. Масондордун жашыруун иштери жөнүндө элдин маалыматы жок болуу көптөгөн адамдар үчүн күнүмдүк көрүнүш болуп калган. Бирок эмне үчүн коомдук эсептешүү, ачык айкындык жана жарандык көзөмөл маанилүү? Биздин ролубуз масондордун ишин ачыкка чыгарууда кандай болот? Масондордун жашыруун ишин ачыкка чыгаруу бул эң чоң жана олуттуу иш. Бирок көп учурда бул иш оңой эмес. Масондук коомдордун таасири күчтүү жана алардын системасы өзүмчүл, катуу көзөмөлдөн турат. Бирок дүйнөдөгү көптөгөн адамдар, коомдук уюмдар жана ишмерлер өз максаттарына жетүү үчүн масондордун жашыруун ишин ачыкка чыгарууга аракет кылышууда. Бул чоң иштердин бири акыйкатты издеп табуу. Масондордун сыры алардын дүйнөлүк саясаттагы, экономикадагы жана социумдагы орду көп учурда ачык болбой келет. Ачык айкындык жана жарандык коомдун ролу бул масондордун күчүн азайтуудагы негизги куралдардын бири. Журналистика жана илимпоздордун изилдөөлөрү масондордун жашыруун коомдорунун жана алардын таасиринин ачыкка чыгуусунда маанилүү роль ойнойт. Алар коомду көтөрүп, адамдарды адилеттүүлүк үчүн күрөшүүгө чакырат. Бирок бул жолу көптөгөн тоскоолдуктар пайда болот. Масондор алар өздөрүнүн жашыруун ишин ачыкка чыгарбоо үчүн бардык күчтөрүн жумшап, ачык айкындыкты тоскоолдоого аракет кылышат. Масондордун жашыруун иши элдин аң-сезимине жакшы таасир этет, бирок коомдук көзөмөлдөн тышкары болушу мүмкүн эмес. Биздин эркиндик жана укук бузулуп жатканын түшүнүү үчүн коомчулук жана индивидуалдык жоопкерчилик маанилүү. Бул процесс ачык айкындуулукту талап кылат. Масондордун жашыруун ишинин бардыгын ачып көрсөтүү үчүн жарандык коомдун активдүү өкүлдөрү, саясий жана социалдык лидерлердин орду чоң. Масондордун ишин ачыкка чыгарууга жардам берүү үчүн коомчулуктун, жарандардын жана көз караштарын жана билимдерин өзгөртүү керек. Масондордун ишин ачыкка чыгарууга жардам берүү үчүн коомчулуктун, жарандардын көз караштарын жана билимдерин өзгөртүү керек. Биз саясаттагы жана экономикадагы масондордун таасирин түшүнүп, бул туурасында ачык талкуу жүргүзүшүбүз керек. Ошол эле учурда масондорду ачыкка чыгаруу жана алардын таасирин азайтуу үчүн акыйкаттык жана адилеттүүлүк үчүн күрөшүү керек. Дүйнөлүк коомчулуктун ролу бул биздин жалпы жоопкерчилигибиз.
биздин коомду башкарган күчтөрдү ачыкка чыгаруу, алардын коррупциясын, күчтөрүнүн терс таасирин жарыялоо биздин жарандык милдетибиз. Масондордун жашыруун иши жөнүндө маалымдуулук түзүү бул өзгөрүүлөрдүн башталышы. Жакын арада масондорду ачыкка чыгарып, алардын таасирин жок кылуу үчүн бейтарап жана ар тараптуулук коомдук түшүнүк түзүлөт. Эми биз масондордун жашыруун коомдорунун ишин ачыкка чыгарып, алардын дүйнөдөгү башкаруусун түздөн түз таасир ала турган иликтөөлөрдү жана жалпы коомчулукту күчкө келтире алабыз. Масондорду ачыкка чыгаруу келечектеги коомдун куралы. Масондордун жашыруун ишинин ачыкка чыгышы дүйнөдөгү көптөгөн өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн. Келечектеги коом кандай болушу мүмкүн? Биздин жоопкерчилигибиз кандай? Масондордун жашыруун ишин ачыкка чыгарып, алардын дүйнөдөгү үстөмдүк кылган стратегияларын ачканда, биз жогорку деңгээлдеги өзгөртүүлөрдү кура алабыз. Масондордун жашыруун коомдорун ачып, алардын таасирлерин чектөөгө баштаганда, биз жалпы коомдун аң сезимин жана демократиялык принциптерди жандантууга мүмкүнчүлүк алабыз. Эмне үчүн масондорду ачыкка чыгаруу маанилүү? Алар жашыруун иштери менен көптөгөн өлкөлөрдү жана уюмдарды көзөмөлдөп, күчтүү, ачык айкын эмес системаларды түзүп жатышат. Ачык айкындык жана акыйкаттык бул алардын күчүн жок кылуу үчүн эң чоң курал болуп саналат. Жашыруун коомдордун ачыкка чыгуусу коомдук аң сезимди жакшыртууга, чыныгы демократияны калыптандырууга жана элдик эркиндикти калыбына келтирүүгө көмөктөшөт. Биз масондордун жашыруун аракеттерин ачыкка чыгарууда ачык жана системалуу аракеттерди көрүшүбүз керек. Глобалдык түзүмдөрдү өзгөртүү жана коомдогу ачык айкындуулукту орнотуу биздин милдетибиз. Масондордун күчтүү таасири көпчүлүк тарабынан түшүнүлбөйт, бирок анын коомго терс таасири да чоң. Масондукту ачыкка чыгаруу гана эмес, анын таасирин жоюу үчүн коомдун аракеттери жана күчү зарыл. Жанында бирдиктүү аракеттер менен дүйнөнү башкаруунун ар кандай жашыруун ыкмаларына каршы туруу керек. Келечектеги коомдун көзөмөлгө алуу эркиндигин сактап калуу үчүн масондордун күчүн жокко чыгарып, дүйнөнүн ачык айкын башкарылышын камсыздоо шарт. Жашыруун коомдордун ачыкка чыгуусу бул бир гана масондордун таасирин жок кылуу үчүн эмес, коомдун чыныгы эркиндигин орнотуу үчүн да маанилүү. Келечектеги дүйнө жаңы баштап жатабы? Биз ачык айкын коомго жана ишенимдүү башкарууга багытталып жатабызбы? Биздин коомду көзөмөлдөөчү жашыруун иш аракеттерди жашырган элитага каршы күрөшүү үчүн жаңы муундун аракеттери зарыл. Биздин милдет акыйкаттык үчүн күрөшүү, коомду демократиянын жана эркиндиктин негизинде кайра куруу. Жашыруун күчтөрдүн ачыкка чыгышы дүйнөдөгү тартипти өзгөртүүгө жана акыйкат коомду курууга өбөлгө түзөт. Биз өз күчүбүздү агартуу жана бул дүйнөнү жакшырып жаткан коомго айлантуу үчүн колдонушубуз керек. Масондордун жашыруун ишинин ачыкка чыгуусу бул келечектеги коомдун негизги куралы болуп калат. Келечектеги коомдун түзүлүшү жана масондордун жашыруун таасирлеринин жок болушу үчүн биз биргелешип аракет кылышыбыз керек. Биздин күчүбүз бул ачык айкындуулук жана ар бир адамдын укуктарынын корголушу. Масондордун ишинин ачыкка чыгуусу бул жаңылануучу, адилеттүү жана эркин коомду түзүү үчүн бир кадам.